Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Барлық мақтау Аллаға болсын, пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға салам және салауаттар болсын. Көптеген оқиялар бар. Көптеген субханалла жашоодо пайдасы тие турган хикаялар өтө көп, окуялар көп. Бирок биз дайыма силерге шари өкүмдөрдүн кыскамда айткан жөнөкөйлөштүрүп түшүнүүгө аябай аракет кылып атабыз. Кыргыздын жалпак тилинде деп коебузбу? Эгерде мен баягы мындай усулу бар, анан тигинде мындай деп турган болсом, азыр кээ бирлериңер мындай түшүнбөй калышыңар. Бирок биздин максат сиздерди ушул жерге келгениңиздерден кийин жүрөктөрдө кубаныч пайда кылуу. Албетте жүрөктө кубанычтын болушу, бир адамдын жүрөгүнүн кубанып турушу, же болбосо бир адамдын жүрөгүнүн тынчтыгы бул адамдын бул дүйнөдө адам болуп жашашына бир өбөлгө түзөт. Эгерде сенин жүрөгүң тынч болгон болсо, жүрөгүңдө, ошол жүрөгүңдүн түпкүрүндө сени кыйнап турган бир нерсе жок болсо, демек сен бул дүйнөдөгү бактылуу адамдардансың. Бирок биз пенде экенбиз да. Бир олиялардын бирөөсү, эгерде кайсы бир адамдын жашоосунда бир оорчулук болуп турбаса, же болбосо аны кыйнап турган бир маселе болбосо, анын жашоосунун кызыгы жок деп айткан жери бар экен. Биз көп убакыттарда ушул нерсеге көңүл бурабыз. Биз дайым такай силер менен келгенде сүйлөшкөн мезгилде эмне болуп атасың, кандай болуп атасың деп сурай беребиз. Эмне болдуң, кандай келдиң, кандай уктадың, кандай турдуң? Бирок биз сурап аткан мезгилде сиздин уйкуңуз эмес, балки жүрөгүңүздүн канчалык даражадагы ордуна келгендиги жөнүндө кабар алгым келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыркы пайгамбар. Биз үчүн жетерлик үлгү. Бир күнү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзүнүн жан шериктери менен, өзүнүн достору менен бир сапарга чыкты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кылычын баш жагына илип коюп, аны ошол жерде жатып калды. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын бир мезгилде уйку көшү уйкуга кетип баратканда, ошол жердеги бир капырлардын бирөөсү пайгамбардын алдына келип туруп, пайгамбардын кылычын алып туруп, пайгамбарыбыздын кекиртегине такап туруп, "Эй Мухаммад" dedi. "Эй Мухаммад." Пайгамбарыбыз мубарак көзүн ачып, мындай карап ага жылмайды. Жылмайып туруп, "Эмне болду сага?" dedi. Ошондо "Эй Мухаммад, сени бул кылычтан ким сактайт?" dedi. Эч бир ойлонбостон, эч бир ушул мындай бир андан коркпостон туруп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Аллах" dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Аллах" дегенде, баял мушриктин, баял капырдын колунан кылыч түшүп кетти. Пайгамбарыбыз кылычты акырын алды дагы, кайра ага такап туруп, "Эй баландай, эй, менин кылычыман ким сактайт?" дегенде, баял капыр, "Албетте сенин мээримдүүлүгүң, ырайымың сактайт" dedi. Дегенче эле болбой пайгамбардын сахабалары жанына келип, баягыны курчап калышты. Көп убакыттарда бул окуядан мен жыйынтык чыгарып айткан мезгилимде, бул эмне үчүн мындай болуп атат? Эмне үчүн баягы капырдын колунан кылычы түшүп кетти дегенде, ошол пайгамбарыбыздын жүрөгүндөгү тынчтык жана толук болгон Кудай Таала болгон таянычы бар болгон себебинен капырдын жүрөгүнө коркунуч салынды. Биздин жүрөктөрүбүз дайым такай бир ушундай бир кичинекей бир болбогон нерсеге толуп калган. Биздин акылдарыбыз болбогон нерсеге толуп калган. Кереги жок нерселер менен көп алектенген себебинен биздин жашообуз күндөн күнгө тарыгандан тарып баратат. Ошонун себебинен адамдардын оорусу күчөгөндөн күчөп баратат. Көп убакыттарда адамдар оору жөнүндө сүйлөгөндө бардыгы эле врачтардын бардыгы тең на нервной почве деп айтат. Оорусу эмнеден болуптур десе, анын нерви болбой калыптыр. Же болсо нервопатологдор эмнекен ошого жөнөтөт. Бүт баарын текшерип туруп, сен ооруп атасың, бирок невропатологко жөнөтөт. Эмне үчүн десе, сенин жан дүйнөң тынч эмес деген сөз. Ал эми Алла Куранда болсо, сиз менен бизге ушул жөнүндө айтып туруп,
чындыгында силердин жүрөктөрүңөр Аллах Тааланы эстөө менен гана өз калыбына келет деп Алла Таала өзүн эстөөнү айтып атат экен. Ал эми бир замандардын аалымдары ушундай деп айтышкан экен. Эгерде падышалар биздин жүрөктөгү тынчтыкты билип алса, аны да алып алганга аракет кылышат деген. Демек, кимдин жүрөгү тынч боло турган болсо, кимдин жүрөгүндө ыйман боло турган болсо, же болсо пайгамбарыбыздын жүрөгүндө ыймандын бар болгон себебинен, ошол ыймандын себебинен субханалла жүрөгүнө тынчтык болгон. Мен дайыма айта берем. Эгерде сен ыйманың болгон болсо, сен жүрөгүңдө ыйман болгон болсо, кичинекей бир заррадай болгон, чаңчалык болгон ыйманың бар боло турган болсо, ыйман деген эмне деп сурашыңыз мүмкүн? Кудай Таала болгон ишеним боло турган болсо, анда сен үчүн намаз окуш оңой эле болот. Ороту тутуш оңой болот. Сен үчүн Алла жолуна чыгыш оңой болот. Сен үчүн Алла Тааланын китебин оңой болот. Окуш оңой болот. Сен үчүн колуңа теспени кармап зикир чалышың оңой болот. Бирок көп убакыттарда сиз менен биз ошол ыйманыбызга аракет кылбаган себебинен, ыйманды кой ушундай бир чыңдап алайынчы, бекемдеп алайынчы дебеген себебинен биздин жүрөгүбүздө көптөгөн башка проблемалар кирип кетет. Адамдар проблема менен жашап калды. Бирөө айтат, мага аялым жакпайт. Бирөө айтат, күйөөм жакпайт. Бирөө бала айтат, ата-энем жакпайт. Бирөө айтат, үйүм жакпайт. Бирөө айтат, машинем жакпайт. Бирөө айтат, субхана кошунам жакпайт. Бирөө айтат, жерим жакпайт. Бирөө атым жакпайт. Адамга негизи субханалла эч нерсе деги эле жакпайт негизиндечи. Бирок сенин жашооңо ошого болгон субханалла эмне экен, жек көрүү кирип кеткен себебинен сен ошол нерсени токтото албай. Сен ыйман болбогон себебинен, ыйманда кичинекей бир Кудай Таалага болгон ишеним болбогон себебинен ошол нерсени эле жектеп, ошол нерсени субханалла жаман деп, ошол эле проблемаң чечилип калса эле жашооң рахат болуп калса эле сезиле берет. Жүрөктүн тынчтыгына өтө көңүл буруш керек. Бирок ага көптөгөн жолдор бар. Бирөөлөр арак ичип тынчтандырат. Бирөө тамеки чегип тынчтандырат. Кээ бирлер деммеден ушундай ачууланганда чыгып алып деммеден тамеки чегип баштайт. Кээ бирлер чыгып туруп арак ичет. Кээ бирлер нашат жигет чыгып туруп. Бирөө болсо субхана башка аялдан барып эмне кылат? Өзүнүн жүрөгүн тынчтап келген аракет кылат. Бирөө башка эркектен барып тынчтык аракет кылат. Бирөө болсо эмне экен сууга түшүп кеткиси келет. Бирөө болсо муңдуу музыкаларды угуп баштайт. Кээ бирлер болсо жашоосунда тоюп кеткенибиз менен ушундай бир башка бир нерсеге кетип калса да, же болсо үстүнө самтырак нерселер кийип алып туруп эле көчө кезип кыдырып кеткиси келе баштайт. Жашоо ушундай болуп баштайт. Жашоосун эмне экен башка бир жолдон издейт. Бирок сен ыймандуусуң. Сен мусулман экенин унутуп калган себебинен ушул капырлардын айткан нерсесине көрүп баштайт. Мен бүгүн жаш балдардын көпчүлүгүнүн азыр бир мода пайда болду, билесиңерби? Биздин балдарыбызга силер ушуну бар аперип атасыңар. Силер балдарыңар жок, моуну кийем деп атат да. Ал мода үчүн эмес да. Анткени себеби ал ушундай капшонду бояны кийип алып туруп эле, капшонду мындай башына кийип туруп эле, анан кулагына жанакыны коюп эле, минтип эле, шалбырап эле көчөдө ушундай бир акырын ушундай басып жүргөнгө аракет кылып атышат. Алар жашоодон тойгон эмедей болот. Ошон үчүн 9-этаждан секирип атат. Ошон үчүн субханалла сен берген нерсеге ыраазы болбой атат. Курсагы ток, кийими бүтүн, бирок үйүндө баардык нерсе бар. Керек машина берип койгонсуң, телефондор, чөнтөктөрүн ушундай жакшы телефон берип койгонсуң, жакшы тамакты ичет. Бирок жүрөгү тынч болбогон себебинен ал бул дүйнөнүн баардык нерсеге экен ыраазы болбой, башында капшонун кийип коюп, көчөдө жүргөнгө көңүл буруп атышат. Жакшы нерсе айткан болсо жок дейт, сен мага жашоомду бузуп салдың деп айтат. Кичинекей бир телефонун колунан алып отурган болсоң, жашооңду бузуп салдың дейт. Демек, сиз менен биз бул дүйнөдө субханалла ушул нерсеге көңүл бурушубуз керек. Бул жерде канча адам отура турган болсо, ошолуздардын азыр бир 100дөн 99%-дын жүрөгү тынч эмес. Бирөө ушул нерсени айтып атат, мен ушундай банкрот болуп калдым, бирөө ушундай болуп калдым, негизи эле баардык нерсени айта беришет. Бирок пайгамбардын заманында эгерде сиз менен биз мындан бир 50 жылды ичип турган болсоң элечи, биз көргөн нерсени бирөө да көргөн эмес. Мага баян чөрөк өзбек ажыке келип сүйлөшүп отурган тамактар жөнүндө сөз кылып айтып атат. Эрмекте карап көр дейт. Мындан мурун Фираун болгон, фараон килейген падыша, дүйнөсүн ээлеп турган падыша. Биз жеген тамактын бирөөсүн да жеген эмес дейт. Ал деп бүткүл канча деген мамлекеттерди ээлеп турган падыша болчу дейт. Бирок биз жеп аткан тамакты
биз кийип аткан кийимдин, биз тээп жүргөн унаалардын бирөөсү да тепкен эмес дейт. Канча деген адамдар субханалла биз жебеген керек болсо кул жебес деген тамактарды субханалла биз жеп калдык. Падышалар жегендей тамак жеп атат. Бирок дагы деле болсо жүрөгүң тынч эмес. Эмне үчүн десе, барды келди субханалла сен ыйманга болгон мамилең сус болгонсуң. Эң негизги нерсеге эмнекен сен суссуң. Намаз оку десе айтат, убактысы жок. Орзо тут десе ден соолугу жок. Зекет берсе налог беле дейт. Садака бер десе субханалла тиги деле бай дагы дейт. Зикир кыл десе субханалла түшүнбөгөн сөз сүйлөй беремби дейт. Мындай айтканда бардыгы тең өзүнүн гана ою менен алек болуп калды. Демек ал адам айыкпайт экен. Эгерде сен жүрөгүңдү тынчтанткың келсе, анда не кылышың керек десе, барды келди баягы эле пайгамбарды карашың керек болуп калат. Барды келди эле пайгамбарды карашың керек болуп калат. Болду. Башка нерсе эмес. Эми бул нерсе жөнүндө сөз козгоздум. Эмне үчүн деген суроо болушу мүмкүн. Эмне үчүн сен ушул жөнүндө сүйлөп атасың азыр? Анткени себеп субханалла. Бул шайтандын бир тузагынан. Ошол эле мезгилде кара дубаланып калган адам, ошол эле мезгилде субханалла көз тийип калган адам, хасат менен ооруган адам, жин кирген адам бардыгы тең ушул нерсе менен страдает. Жүрөгүндө келишпестик менен, жүрөгүндө тынчтык жок болот. Андай адамдардын жүрөктөрүндө тынчтык болбой калат. Сен бир орунга тура албай каласың, эмне кыларыңды билбей каласың. Бул оорунун дагы келишинин бир себеби бар, урматтуу турганым. Анткени себеп субхана ошол жүрөгүңдү сен ачып салдың. Эртең менен эрте туруп субханалла бардык мүчөлөр тилге кайрылат экен. Эй тил, бүгүн сен жакшы бол, биз бардык жагынан биз жакшы болобуз. Эгер сен бузулган болсоң, биз бардык бузулабыз дейт. Ошо сен эртең менен тургандан баштап эле сен жүрөгүңдү тынчтандырыш үчүн эмне кылышың керек экен? Аракетти башташың керек. Кандай эле сен эртең менен эрте туруп дордойго барып соода кылып баштагандай, эмне экен? Сен ошо тилиңе дагы аракет кылып башташың керек экен. Тилиңди да оңдоого аракет кылышың керек. Алла Таала сиз менен бизди бул дүйнөгө жөн эле кор болуш үчүн жараткан эмес. Бул дүйнөдө сиз менен биз Алла Тааланын жыргалын, рахатын көрүп жашаш үчүн жаратылганбыз. Бул дүйнө хулафа же болсо орун басар болуп, бул дүйнөдө бардык нематты карасаң, күн бул биз үчүн чыгып атат азыр. Күн биз үчүн чыгып атат. Кар биз үчүн жаады. Суук да биз үчүн, ысык да биз үчүн. Бардык эмне жаратылып турган болсо, сиз менен биз үчүн эле. Адам баласы эгерде эртең менен эрте тургандан баштап ошол жашоосунда болуп аткан нерсеге көңүл бура турган болсо, иншалла ал жакшы шүгүр деген нерсени үйрөнөт. Иншалла Алла Таала сиз менен бизге ошо шүгүрчүлүктү насип кылган болсун. Көп адамдар сиз менен биз аз сурашыбыз мүмкүн. Мейли, мен жүрөгүмдү тынчтандырайын, кантейин? Мунун көптөгөн нерсеси бар. Бирок эң жакшы нерсеси колуңа теспени алышың. Теспени колуңа алып туруп, субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, астагфируллах деген сөздү айтып баштаганда, сенин жүрөгүң ушул нерсени сагынып турган болот. Кандай эле адам таттуу нерсени жегиси келгендей, жүрөгүбүз дагы күнүгө таттуу бир сөздөрдү уккусу келет. Таттуу нерсени жегиси келет. Ошонун бирөөсү бул Алла Тааланы эстөө. Эгерде сен Алла Таала менен мамилеңди жок дene тилиңди кыймылдаганды үйрөтсөң, анан денең өзү көнөт. Ошол себебинен бүгүн эртең менен субханалла тилиңге кандай денең баары кайрылганда, эй бүгүн жакшылыкты кыл, жакшы нерсени эстеп тур деген нерсеси ушул болуп эсептелип турат турган. Бардык эле нерсе гейи бербе. Бардык эле нерсе гейи бербегин. Эмне болгон болсо, ал сөзсүз болмок. Эмне болду, ал сөзсүз болмок. Болбой турган нерсе эч качан болбойт. Демек, гейибегин. Аллах Таалага толук таян. Эгер сен Аллага таянган болсоң, Аллахым сени бул дүйнөдөгү бардык жакшылыктар урайт. Эгерде сен таянганды билсең. Көп нерсе бар. Бирок ошол нерсенин бардыгын канча этиш керек десе, бир эле нерсе болуп калды, дин экен. Баягынчерөөк мага бир байке келди. Байке менен сүйлөшүп отуруп, негизи көп убактарда мындай эле жалгыз эле келгенге аракет кылышат байкелер. Келип туруп анан кийин сүйлөшүп отурсам дейт. Сүйлөшүп отуруп,
көп нерсени айтып берди мага. Бирок акырында байке бул нерсенин мындай себеби эмне экенин билесизби десем, билем дейт. Эмне себеби десем, менин күнөөм дейт. Менин күнөөм дейт. Мен тилим менен кылганды, денем менен кылганымды Алла Таала мага бул дүйнөдө ушинтип кайгы катарында берип атат. Мен билем дейт ушул нерсени. Бирок мен жолун таппай атам дейт. Кантип субханалла ушул күнөөдөн тыйылам. Кантип күнөөдөн тыйылам? Суроо берип көрдүңөрбү өзүңөргө? Мен кантип күнөөдөн тыйылам? Кантип ушул күнөөдөн тыйылышым керек? Бардык издейт экен да. Бирок пайгамбардын заманында бир аял пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, "Я Расулла, мен зына кылдым" деп пайгамбарыбызга айтты. Ал аял айтпай деле койсо болмок. Бирок ал пайгамбарыбызга келип айтты. "Я Расулла, мен зына кылдым." Пайгамбарыбыз айтты, "Бар төрөгөндөн кийин кел" деди. Боюнда болуп калган экен. Ал төрөгөндөн кийин келип атат экен. "Я Расулла, мен зына кылдым. Мен баламды төрөдүм мынакей." Пайгамбар айтты, "Эми сен аны эмизгин" деди. Ал эмизди. Бир нече убакыттан кийин кайра келди. "Я Расулла, мынакей бала торолду." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Аны жакшылап бак, ага жакшынакай нерсе, ушундай бир энесин таап кой дагы бирөөнү." Дегенен пайгамбарыбызга айтып атат, "Я Расулла, болду мынакей. Мен таптым мынакей" деп бир күнү кайра келди. Ошондон кийин аны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ташбаран кылууга буйурду. Алымдар түшүнүп атат да, ошол аял ушунчалык даража субханалла күнөө кылып калган өкүнгөн себебинен пайгамбар улам келе берди. Демек, сиз дагы субханалла эгерде бир күнөө кылып алган болсоң, туура жол табыш үчүн бир аалымдын алдына бар. Алдына барсаң, сага туура жол таап берет. Ошонун алдына барып сура. Кандай кылсам болот деп. Кандай эле 100 адамды өлтүрүп туруп, 101-чи адамды өлтүрөм деген бир башкесер он Абдурахман сыяктуу. Аны Алла Таала кечирип койду, күнөөсүн кечирди. Ошонун себебин Алла Тааланын толук өзү колдоп койду. Бейиштик кылып салды. Демек, издениш бизге баарыбызга парз экен, урматтуулар. Эгер жүрөгүң тынчтангың келсе, күнөөдөн тыйылгың келсе, оордон айыккың келсе, анда эмне кылышың керек экен? Анда субханалла Аллаха, анын пайгамбарына жана анын аркасынан ээрчиген толук канды субханалла алынын аркасынан ээрчиш керек экен. Ал эми мейлим бул жөнүндө сөз бүттү го, бирок ошондо болсо дагы урматтуу Үртү, бул жерге келгенде биз 4 эле нерсени издеп атат экенбиз. Бул жерде сиздер 4 эле ооруга билиш үчүн келдиңер. Калган оорулардын баарын оору деп эсептебейбиз. Ал ошондон келип чыккан гана нерсе. Кимде субханалла сыйкыр болушу мүмкүн, кара дуа. Кара дуанын 1000 деген түрлөрү бар деп айтып атабыз. 1000 деген түрлөрү бар. Ар кандай болот. Керек болсо Россиядан өзүнчө болуп келет, Казакстандан өзүнчө болуп келет, Кыргызстан өзүнчө болот, Өзбекстан өзүнчө болот. Анын өзүнчө бир түрлөрү бар. Мунун 1000 деген түрлөрү бар. Көз тийүүнүн субханалла экинчи көз тийүү деп айтып атабыз. Көз тийүүнүн да субханалла көптөгөн нерсеси бар. Бирок симптомдоруна келе турган болсок, окшошураак болуп кетет. Андан кийинкиси хасат болуп калбаптыр деп атабыз. Көрө албастык. Андан жин кирип кетпептир деп атабыз. Жин кирүү жөнүндө сөз сүйлөгөндө дагы кененирээк сөздөр сүйлөсө болот. Бирок урматтуу Үртү, ушул 4 эле нерсе оору болуп эсептелет. Ушул 4 нерсенин аркасында анан 1,5 миңге чейин оору бар. Эң кичинекейи баш оору болгон болсо, эң аягы онкология, рак оорусуна чейин субханалла болуп эсептелет. Кимде ким ушул оорулардын бардыгын тең жолдорун таппай калган болсо, ооруп атат, бирок диагноз чыкпаса, дарыланып көрдү, дарынын жыйынтыгы чыкпаса, мына ошондон кийин ал адам рукияга келиши керек болот. Ага чейин субханалла жөндөн жөн эле некен ар кайсы нерсе чуркабаганга аракет кылыңыздар. Көп убакыттарда мен баягында айткан бир сабактарда кээ бирлериңер ушул баягы жанагындай бир туура эмес жерге барып алганда сенде касиет бар экен, сен эл көрүшүң керек экен дешип, көп адашып субханалла ар кайсы дөбөгө барып жыгылып, ар кайсы нерсе сууга барып сыйынып, анан кийин ар кайсы мүрзөдө жүрүп калгандар аябай көбөйдү. Бул жин кирип кеткенде касиет болбойт, мүмкүн эмес.
Эгерде сен бир нерсени сезип баштасаң, бир нерсени көрүп баштасаң, ал сенин касиеттүүлүгүңдөн эмес. Сенин ичиңе жин кирип кеткенден кийин же сен кара дубаланып калган эле белгиси ал. Ал эми ошол сени туура жолго салам, ачыктап берем, туура жолуңду тууралап берем. Анан сен ушу актыкка түшө турган болсоң эле деген адам бардыгы тең ошо жини бар адамдар болуп эсептелет. Ошол адашкандар болуп эсептелет. Эгерде кимде ким сизди ушул жолго салып аткан болсо, андан эмне кылыш керек болот? Андан качыш керек болот. Бул жолдун бардыгы тең субханалла адашуу. Эгерде сиз Куран жана сүннөттүн негизинде болбогон жерге барып алган болсоңуз, анда ал жерден субхана адашуудан башка эч нерсе таппайсыз. Унуткула. Сенде касиет бар экен, ата бабаң колдоп жүрөт экен, чоң атаң молдо экен, сен таятаң чоң молдо болгон экен, ошонун касиети сенге ооп кетиптир, өтүп кетиптир деген нерселер бул өзү жакшы нерсе эмес бул. Бул туура эле нерсе эмес. Кимде ким ушундай нерсени таап алган болсо, андан качсын. Эгерде сени субхана жолуңду ачып берем, сениңдин ушундай бир көзүңдү ачып берем дей турган болсо, андайдан качыш керек. Жүрөгүңдө жана тынчтык болбогон жана жүрөгүндө оору бар адамдар, азыркы мен айтып аткан, башында айткандай, ошолор оңоюраак ошол нерсеге алданып калат. Оорунун себебинен сен ошо оорудан айыгам деп ушул нерсени кылбаган. Ооруңан айыктырам десе эле ушул нерсени кылып жатып калыштын кереги жок. Бул нерсе туура эмес. Ким мындай эч бирөө башка жолго түшпөсүн мындай. Карта менен ачууга жол ачылып бериптир. Мен теспе менен мындай отуруп турган субханалла ушунду бир нерсени айта берем дегени бар экен. Таштар менен корголдорду тыштап туруп ушун дегени бар экен. Жана кыт куюп аткандар бар экен. Дагы эмне бар? Дагы бар? Тоок сойгондор бар экен субханалла. Ал деле барат ага. Негизи өзү алардын баардыгын өзү байтике бар. Силер жакта байтике бар да. Ат башыда чечтөбө барат экен. Ошто Сулайман тоого барат экен. Таласта Манас атага барат экен. Ушинтип ар кай жактарга бара берет. Ушуларга субхана жет атаңды кыдырып келиш керек экен. Ошол жерде жүрүп келиш керек экен деп турган болсо, ушулардын баары тең жалган жана булардын баары тең субхана адашуунун бир жолу. Эми кимде ким ошого барып алган болсо эмне кылыш керек? Бөтөнчү ордочу болуп алгандар бар. Биз да намаз окуйбуз. Деп анан субханалла сага бата кылдырып, анан кийин көйнөк жиберип эле, анан кийин калпак жиберип эле, тиги атаң берип жиберди, анан чоң атаң берип жиберди. Айланайын алтындарым субханалла. Ислам акыйдасында мүрзөдөгүлөр айтып тиги калпак кийизип койду айтпайт. Калпак кийизип койду тигиге мен актыгым өттү деп айтпайт. Андай нерсенин баары тең жалган, андай нерсенин баардыгы тең адашуу. Эч качан андай нерсеге алданып калбаңыздар. Куранды субханалла эмнекен ошондой бир мушриктерди окуй берет. Бирок акыйкатта ар жагында башында кооз болуп, аягында субханалла эмне болушу мүмкүн? Лай болуп калышы мүмкүн. Сен эгерде жашооңдо субхана оорудан айыккың келсе, руханий дарттан айыккың келсе, анда эң биринчи daarатыңды ал дагы. Daarат алгандан кийин эгерде гусул болуп жүргөн болсоң, гусул кылганда толук денеңдин баарын жунуптан тазалангандагы ниетиңде ушул кара дубалардан, көз сөздөн, сыйкыр жиндерден кутулуш үчүн эмне кылыш керек? Гусул алгын. Гусул алып туруп субханалла түз эле мечитке жөнөгүн. Эркектер мечитке барсын. Аялдар кыбланы карап үйдүндө намаз окуп баштасын. Эгерде шариатка ылайыксыз нерселер болуп аткан болсо, сенин көзүңө ар нерсе көрүнүп аткан болсо, анда эмне кылыш керек? Ошолорду көздөн чуркабай, анан кээ бирлерде бизде айтышат, мындай бир тигиндей кылып койсоңдор болот турбайбы, мындай кылып койсоңдор болот турбайбы, бул деле туура турбайбы? Жок, эгерде сен исламды жакшы түшүнбөсөң, жана башта айткандай, молдодон барып шариатын сурап алдар. Кээ бирлери бар, динди жакшы түшүнбөй туруп эле бул дин дегендер да бар. Ошол себептен эгерде ушундай ооруга чалдыксаң, ошол замат гусулуңду алгындагы мечитти көздөй жөнө. Мечитке киргенден кийин шайтандар сага кол сала албай калат. Мечитке киргенден кийин сыйкырчы да кол сала албай калат. Эгерде андан да батыраак айгың келсе, анда кет бар. 3 күндүккө чык, 40 күндүккө 4 айга кетип кал. Эгер жок кандай кыла албай аткан болсоң, анда субханалла мына момундай жерге келгин да сабактарды уккун,
зикирлериңди чалгында, Куранды уккунда ушул жерден иштеген ичип, же дегенди жеп, субхан айыкканга аракет кылыш керек. Бирок эч качан жанакындай нерселерге кирип кетпегиле. Кимде субхан араңардан бирөөңөрдү ушул жерде азыр 70%ыңар көз ачыктарга барып келгенсиңер. Кээ бирлерге жок, бир эжеге бардым, молдо эжеге бардым. Жок, аял киши молдо болушу мүмкүн эмес. Ал алима, хафиза болушу мүмкүн. Бирок ал имамчылык кыла албайт, жаназа окуй албайт, нике кыя албайт. Ал сага сабак бериши мүмкүн сен аялыңа, кыздарыңа. Бирок эркекке да сабак бере албайт. Ушул нерсе. Ошол себебинен эч бир аял киши дем сала албайт. Өзүнүн балдарына салышы мүмкүн, кыздарына салышы мүмкүн. Бүттү. Башкача нерсе болбойт. Бирок калган нерсе кимде ушул аялдарга барып алган болсо, ошол эмесде мен ажымын, ушундай жолдо жүрөм деп бейишке кирип ала турган болсоңор, анда да адаштыңар. Жүрөктөрдү тынчтандыргыла. Ар кайсы нерсеге чабалактай бербегиле. Тияка чуркап, бияка чуркап, тигинден болот, мындан болот деп чуркай бербегиле. Ниетиңерди туралагыла. Ниеттерди калыс Аллах үчүн туралагыла. Андан кийин Алла Таала баарын нерсени тууралап берет. Аллага таян, Аллахын берүү үчүн иншалла. Түшүндүрө алдымбы? Аллах разы болсун сиздерден. Субханак хамдик, ашала анта, астагфирука ва атубу илейк.